Мен Ысык Көл областық ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысынын орун басары, милиция капитаны Эшенов Улукбек Уланбекович социалдык тармактарда талкуу болуп жаткан окуя боюнча маалымдайбыз. 2025 жылдын 16 август күнү түнкү саат 12 чамасында Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнө билдирүү келип түшкөн. Ал билдирүүдө Чолпон Тоо шаарында орун алган Ала Тоо эс алуу жайында жарандар согушуп мушташып жатканы билдирилген. Аталган окуя боюнча тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге барган учурда окуя болгон жерде 4-5 адам отурган, анын ичинде жабырлануучу жана анын кесиптеши болгон. Териштирүү учурунда жабырлануучу жаш балдар тарабынан сабалганын билдирип, бирок эч кимге арыздоосу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткан. Ошол учурда кызматкерлер тарабынан алган жаракатын барбы же жокпу аныктоо максатында райондук ооруканасына жеткирилген. Райондук ооруканасына жеткирилип, медициналык жардам көрсөтүлүп, жабырлануучу жана анын кесиптешин больницадан чыгарышкан. Ошол учурда жабырлануучу Чолпон Тоо шаарын билбээрин айтып, кайра эс алуучу жайга жеткирип коюуну суранган. Аталган окуя боюнча ошол эле күнү саат 10:25 чамасында ооруканадан билдирүү келип түшкөн. Ал билдирүү боюнча тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге барган учурда жабырлануучу каза болгону аныкталган. Окуя боюнча жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү жарандар кармалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130 беренесинин талаптары менен жоопко тартылып, бөгөт коюу чарасы Ысык Көл райондук соту тарабынан 2 айлык мөөнөткө тандалып, соттук, медициналык жана башка тийиштүү экспедициялар дайындалып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Ысык Көл райондук ооруканасынын кызматкерлерине тийиштүү юридикалык баа берилет.